Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу эрниз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. 3 адамдын өлтүрүлүшү. УКМК шектүү тууралуу маалымат берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 16 февралдагы 3 адамды өлтүрүүгө шектелген адам мурда УКМКда кызмат өтөгөн деген маалыматка комментарий берди. 3 адамдын өлүмүнө шектүү катары кармалган 1986 жылы туулган жаран 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына жумушка алынып, 2021 жылга чейин кызмат өтөгөн. Белгилүү болгондой, мамлекеттик күзөт кызматы 2010 жылдан кийин жоюлуп, түзүмдүк бөлүм катары УКМКга киргизилген. 2021 жылы жаран пенсияга эмгек стажына байланыштуу УКМКнын 9 кызматынан бошотулган деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 16 февраль күнү түндө Бишкектеги батирлердин биринен апасы, кызы жана уулунун сөөгү табылган. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары 1986 жылы туулган жаранды кармашкан. Булак Назар Ньюс KG. Токаев менен Зеленский телефон аркылуу сүйлөштү. Эмнени талкуулашты. 16 февралда Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен Украинанын президенти Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүп, эки өлкө ортосундагы гуманитардык байланыштарды талкуулашты. Токаев Зеленский менен сүйлөшкөндө Казакстан Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту буунун уставы жана дипломатиялык жолдор менен чечүүнү жактай турганын тастыктады деп айтылат аккордо тараткан маалыматта. Акыркы жолу Казакстан менен Украина президенттери телефон аркылуу былтыр ноябрда сүйлөшкөн. Анда Зеленский Токаевди экинчи мөөнөткө кайра шайланышы менен куттуктаган. Бул жолку сүйлөшүү орус армиясы Украин шаарларына чабуулду күчөтүп, казакстандыктар украиналыктарга жардам көрсөтүп жаткан маалга туш келди. Жыл башынан бери казакстандык ыктыярчылар Украина үчүн боз үй, сандык, генератор жана башка буюмдарды чогултуп жатышканы жөнүндө көптөгөн маалыматтар тарап жатат. Булак Назар Ньюс KG. Лукашенко Путин менен сүйлөшүү үчүн Москвага келди. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко 17 февралда Москвага келип, ал жерде орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул тууралуу өлкө лидерине жакын Pull of the First телеграм каналы билдирди. Телеканал Беларусь лидеринин Орусиянын борборуна учуп барган номер 1 рейсинин фонунда тартылган сүрөтүн жарыялады. Биринчи Москвада деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Лукашенко Путин менен коопсуздук, коргонуу, ошондой эле эки өлкөнүн өкмөттөрү тарабынан экономика жаатындагы тапшырмалардын аткарылышы боюнча маселелерди талкуулай турганын билдирген. Лукашенко Путин менен боло турган жолугушууну бейшемби күнү эртең менен жарыялады. Маалыматты кийинчерээк Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тастыктады. Анын айтымында сүйлөшүүлөр Москвага жакын Новогреевада өтөт. Булак Назар Ньюс KG. Украина менен Орусия туткундар менен алмашты. Украина менен Орусия туткундарды алмашып, натыйжада 101 орусиялык менен 101 украиналык үйлөрүнө кайтты. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги менен Украина президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак билдирди. Ермактын айтымында Украинага 100 аскер кызматкери жана Энургадар шаарынын мэринин орун басары Иван Самайдюк кайтып келди. Атка минерди былтыр мартта орус аскерлери уурдап кетишкен. Айырбашталгандардын арасында Мариуполду коргогон 94 аскер бар. Бошотулган аскерлердин арасында улуттук гвардиячылар, чегарачылар жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү бар. Батырлардын көбү ар түрдүү жаракат алышкан деп белгиледи ал. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча туткундан бошогон орусиялык аскерлер Москвага жеткирилет жана ведомствонун медициналык мекемелеринде дарыланышат. Соңғы ирет Украина менен Орусия февралдын башында туткундарды алмашкан. Анда 63 орусиялык менен 116 украиналык үйлөрүнө кайткан. Булак Назар Ньюс KG.
Бул Россияны уюмдан чыгаруу чакырыгына жооп берди. Бул кайсы бир өлкөнү уюмдан чыгаруу тынчтык өкүм сүрөрүнө кепилдик бербейт. Бул тууралуу баш катчынын өкүлү Стефан Джуджарик брифинг учурунда билдиргенин РИА Новости жазды. 26 декабрда Украинанын Тышкы иштер министрлиги Россияны буунун катарынан чыгарууга чакырган. Тышкы иштер министрлигинин башчысы Дмитрий Кулеба Россияны уюмдун Коопсуздук кеңешинин курамынан чыгаруу боюнча маселени көтөрөрүн билдирген. Сурообуз жөпчөнөкөй. Россия буунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү бойдон калууга, негизи эле Бириккен Улуттар уюмунда болууга укугу барбы деген ал. Министр Украина бийлиги февралдын соңунда буунун аянтчасында тынчтык саммитин өткөрүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Бирок иш-чарага Россиянын катышуусу тууралуу суроого Кулеба мындай кадам аскердик кылмыш боюнча эл аралык сот болуп өткөндөн кийин гана мүмкүндүк болорун айтып жооп берди. Булак Спутник эжи. Туркияда Уранд алдында 10 күн жаткан бала тирүү табылды. Туркиянын Хатай провинциясында жер титирөөдөн кийин Уранд алдында 260 саат жаткан 12 жаштагы баланы тирүү табышты. Бул тууралуу ТРТ Хабер телеканалы билдирди. 260 сааттан кийин куткаруучулардан дагы бир жакшы кабар келди. Хатай шаарынын Антакия районунда Уранд алдынан баланы тирүү алып чыгышты деп кабарлады телеканал. Соңку маалыматтар боюнча Туркиядагы жер титирөөдөн набыт болгондордун саны 38.044-кө жетти. Кахраман-Мараш шаарында иштеп жаткан кыргызстандык куткаруучулардын жарымы кечээ 16 февралда Катайга барышкан. Бийлик өкүлдөрү ал жакта катуу жер титирегендиктен адам курмандыгы көп экендигин билдирди. Булак Спутник эжи.